Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен кайрадан Биргиния радио берүүсүнүн кыргыз бөлүгү. Эфирде Клара Улжубаева. Бүгүнкү радио берүүбүз тээ тарыхтын алгачкы барактарынын Украин жана кыргыз элинин тагдырына тийгизген таасири жөнүндө кеп кылмакпыз. Өзүңүздөр да билесиздер, урматтуу радио угармандар. 1931 жыл көптөгөн үй бүлөлөр үчүн каргашалуу болду. Көптөгөн күнөөсүз инсандар репрессияга туш болушуп, Украинага, Сибирге жана башка алыскы чөлкөмдөргө жиберилсе, ал эми украиндиктер болсо Казакстан жана Орто Азиянын туш келди шаар айылдарына айдалган. Бул кайгы Союзда жашаган дээрлик ар бир улутка таасирин тийгизбей койгон эмес. Алигиче ошол таарынычтын, өкүнүчтүн, кайгынын издери, тактары жүрөктөн кетелик болуш керек. Туурабы, Камил Сатаркулович? Бүгүн бизде конокто ошол жылдарда репрессияга туш болгон агайыбыз отурат. Бизде конокто бүгүн Жаңгырачев Камил Сатаркулович. Агай, айтып берсеңиз, сиз ошол репрессияга туш болгон жылдар, 31-32 жылдарда сиз Украинага кеткенсиңер үй бүлөңүздөр менен, ушул Украина эли, жери менен жолугушуу сиздин жүрөгүңүздө кандай элес калтырды? Бала чагыңыз кандай өттү? Украина элинде кандай чоңойдуңуз? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз бир аз. Рахмат. Мен 30-жылы айдалганда Бишкек шаарында жашачыбыз. Атам Жаңгырачев Сатаркул гимназияны бүткөн билимдүү адам эле. Анан ошого байланыштуу манап тукумунан деп айтышчы да. Анан ошол айдалгандардын көбү манаптар, байлары, кыргыздын байлары манаптар болуптур. Анан ошолор менен бизди кош айдады. Эзимде мынау Бишкек шаарына алып барып, ошол жерде товарный вагон болот экен, мен биринчи көрүшүм. Ошого алып барып, ортосун мындай нары кылып коюптур. Ошого алып барып, ошо батышынча салды да элдин баарын. Ошонун ичине биз да бардык. Жолдо канча жүргөнүбүздү билбейм, көп жүрдүк. Кийин уукума караганда бир айча жүрүптүрбүз. Жана малды, вагонду тартканда кандай тартса, биз да ошондой тартып алып барган. Анан адегенде Украинанын Одесса облусуна алып барды бизди. Адегенде мен анда кичинекеймин, жашмын. Ошол жерде совхоз, колхоздор бар экен. Ошого жана айдалып барган кыргыздарды бөлүп жиберди. 20-30 үй бүлөдөн кылып. Анан барсак айерде да ачкачылык. Эл ачкадан кырылып аткан экен. Ошол жылдары Украинада урожай болбой, түшүм жок болуп, анын үстүнө жана колхоз-совхоздор жаңы уюшулган кез. Көп кемчиликтер болгон экен. Анан ошолордун кыйналып аткан үстүнө бизди алып барып бөлүп жана совхоздорго жиберди. Мен атам жана айтпадым, орус тилин жакшы билгендиктен ошол жерде комендатура уюшулуп, мына чечендерди бизге айдаганда комендатура бар эмес беле? Мына биз да ошондой комендатура карамаганда болдук. Анан ошо орус тилин билген үчүн атам переводчик болуп иштеп калды ошол жерде. Биринчи күндөрдө ошол жанагындай колхоз-совхоздорго бөлүп, бизди Аскания Новая деген жерге алып барып, ошол жерде, мындай кандайча айтканда бир райондукпу же ошол сельсовет сыяктуу башкаргандар, чоңдор ошол жерде экен да. Анан ошол жерге алып барып коюшту. Анан аерде биз бир жылча турдук. Анан кийин жанагы айдалып барган кыргыздардын көп ачкачылыктан кырыла баштады да. Анан ошол жердеги биздин ата, дагы бөлөк ушуну бияктан да грамотный кыргыздар айдалып барган. Ошолор маселе коюптур. Өкмөткө ошол жерде Украина. Бизди мынтсеңер биз баары кырылып өлөбүз. Биз Кыргызстанда мал бакчыбыз. Ошондуктан бизди бир жерге баарыбыз жыйнап, анан колхоз уюштурасыңар, эмне кылсаңар, колубузга мал берсеңер, анан ошо малды багып, өзүбүздү багып кетерибиз деген маселе болгон экен. Ошол жердеги Украинанын өкмөтү аны жакшылап изучать этип, анан ушундай токтому келди. Макул, ошондой кылалы. Анан кийин ошол Скадовский район село Чалбас деген жерге, азыр Виноградово.
Oşerge büt kırgızlar jıynadı. Kolubuz koşerdeki kolxozlardan, Ukraynanın kolxozlardan mal, yemeği söyledi, koy, uy berdi. Yani oşo menen kolxoz siyahtı uyuşturdu. Yani kolxozun başkarması alar özlerinden ayarda partizanlar ayvay Mahnumunun güreşken partizanlar kadırlı okun. Oşo Meleşko degen bir partizandı başkarma kıldı. Председатель kolxoz. Anan kalgan aktivin benim atamda zampredet kolxoz kılıp, anan kalgan aktivlerin brigadir, uçuğçuk şuna kılıp durup oşo kolxoz uyuşturdu. Anan Kırgız bayağı korduk görgen, yolda varatkanlar köp kıynalgan, köyü tigi düğüne kaytkan bakış Kırgızlar anan o şehirden darı şımalanışıp bayağı maldı bağıp kolxozun cumuşuna ayvay kiyili geçti. Köy uzavayla bu kolxoz keyin 36-37 yıllarda Ukrayna'da birinci Avtsovodskiy kolxoz oldu. Koyu keyinki yıllarda şu 25 binge şeyin jetti. Anda koydu köp karmagan kolxozlar agazaki Ukrayna'da çok ekan. Mına oşo menen anan oşol jürgende baldar bar. Bari kiçinike çoğu var. Şulardan bari okuwayt. Anan oşo bizim atalar mamile koydu. Vay bizim baldarda okutmayısınlar. Bular prişon, bular күн öylemesler mesele. Turgayt Sagay, oşol 31-жылы 1931-жылы 7 августта Украин жана Кыргыз Республикасынын өз ара келишими негизинде эне тилинде мектеп ачуу каралган экен. Ошондо Украинада кыргыздар үчүн, Кыргызстанда украиндиктер үчүн ал эми Кирапкомдун чечими менен 32-жылы бул чечим жокко чыгарылыптыр. А Украинада кандай көрүнүш болду? Ушул силер кантип сабактадыңар? Биз анда жашпыз, кичинебиз. Анын үстүнө мен атам жанагындай орус тилин биякта жакшы билгенден мен жаңгыз Украин мектебинде жаңгыз кыргыз мен ошо жака жиберди окууну. Анан баягы Украин тили кичине бөлөкүрөөк болот деген, бирок айырмасас мына казак менен кыргыз тилиндей. Анан мен бат үйрөнүп кеттим Украин тилине. Ошол жерде мен анан ошол мектепти украинча бүттүм. Украинчаны 40-жылы бүттүм. Мектепте окуган өзүнчө жакшы экен. Анан баягы Украинда башка кыргыздар болгон эмес. Анан Украин мектебинде бир жаңгыз кыргыз баласы окуса, мен атай келип көрүшчү, кана какой он, посмотрим на него. Ошентип окуп жүрдүм. Анан өзүмдө берде баягы тарбия жакшы болгондуктан мындай окуганан мунун тың болчу. Анан мектепте да жакшы окудум. Ошо Украин тилинин мектебинде жакшы окудум. Анан 40-жыл токтом чыккан. Ошо токтомдо мына жана өзүң айткан токтомдо балдар күнөө эмес Украинага айдалып барган. Маселе коюшкан экен. Анан ошо 7-класстан тартып 8, 9, 10 классты бүткөн балдарды колубузга бир жапырак кагаз берди. Такой-то освобожден от спецпереселенец деген. И направляется в Киргизию для дальнейшей учебы. Анан ошо менен 40-жылы бул Бишкекке келдик. Бишкекте бу жерде мен таякелерим бар болчу. Ошолор тосуп алды. Анан ошо менен бул Бишкекте окуп калдым. Кайсы кесиптин ээси болдуңуз анан? Кайсы кесиптин ээси болдуңуз? Мугалим? Мугалим болдум. Мугалимдикти бүттүм. Анан кийин учительский институт бүткөндөн кийин турмуш кысылып калды. Тияктан апам келди. Анан турмуш эметкенден кийин мен учительский институт бүткөндөн кийин мугалим болдум. Калган 4 жылдыкты пединститут заочно өтүп, заочно бүтүп алдым. Мугалимчилик кызматта иштедиңиз, Сиздин ошол кезде директор болуп иштегенге тиги бул бийлик жагына кеткенге кандай шарт болгон жок. Анан мен кийинирээк, поскольку мен орус мектебинде окугандан кийин Сокулук районунда Каганович району болчу. Ошо Сокулук районунда Калинин атындагы орто мектепке мени орус тил мугалими болуп жиберди. Анан мындай өзүм баягы анын жөн билиги болгон мугалим, жаш мугалим болуп, тем более орус тилден кыргыз мугалимдер жок болчу, башчы аз болчу. Орустардын өзүн жибергенге кыргыз колхоздорго алар ичине өз ыктыяры барыш эмес да. Ошондон мен жанагынтип орус тилин окуп мугалим болгондуктан мени ошо Калин орто мектебине орус тилден мугалим болуп жиберди.
Orus tilde muallim boldu. Çoğun mektep öken orta mektep bu janagı Kaynazarova Zurakan'ın aile. Keyin oşa kişi başkarma oldu. Buna o şehirde orus dili muallim işlep durdum ben. Keyin o şehirde direktör şkol oldu, zavuş oldum, direktör oldum. O şehirde işlep жүрüp, keyin turmuş şartına baylanıştı. Bişkek'e geldim. Bişkek işlep kaldım. Agay, bu sizin atanızın taqdırı qanday boldu? Atanın taqdırı janagı aytpadım ben, özü orus dilim bitken, bu Cangaraç'tın Dıykanbay'ın balası. Cangaraç Tatar çıkan kişi, tarihte var. Bizim çoğumata Dıykanbay'da kadırlı kişi olmanken, atamdı Orus mektebine vergeldi, gimnaziyada. Oşonu bitip gimnaziyada atam savrişen Orus dilin taza bilgen kişi olsa. Poskольку teatta anday bilimdi Orus dilin nasıl bilinmeyen kişi olmanken, atamdı janagınday hizmetke koyup, oşonu tüp 38 yılga çeyin atam işlep durdu o şeyde. Keyin men uje anda bu Kırgızistan'a geçip kalgana gezdim. 13 klasıda. 38 yılı, 39 yılı ayışına yerden kamaydı. Kamağanın... Emi sebebi mi kamağanға? Kamağanı mınday, Abdükerim Sıdıkov'tuğum bolgun. Yana Turan Partiyası'nın yetekçisi de anında kama atmadı öyle. Atıcıға buyurgan. Biroq keyin alardan bari aktaldı da anda partiya вообще tarihta жоқ eкен. Поскольку bu menin atam Abdükerim Sıdıkov'tun küyü olası olğunduktan bu oşo Turan Partiyası'na baylaşan. Bir yaktan bir-iki Kırgız bargan. Oşo Kırgız'ın barganda konak toydu. Görseler oşo Turan Partiyası müşösü de kamay toğan bolğondan kaçıp oşo yaka var toğanlarına, Kırgızlarga. Oşonun da keyin küyü oldu. Turan Partiyası'na Sıdık Abdükerim jöyedip Cangaraç'ı satar kıldı. Zadanya vergeyin. Oşonduktan teyirde Ukrayna'da Turan Partiyası'nın yaşa ülkesini uyuşturağında vagişinde oşo jönünde kamak 38 yıl akçıydı. Hemen bolğun emes. Abdükerim Sıdık'tı başlık bağırnaktadı. Men atamdılan da yine bolğun emes. Agay, uşul Ukrayna menen kийиндағы turmuşuňuzda joluguşu boldu? Joluguşu boldu. Kiyev'tin 50 yıldığı oldu. Ayerde oşo Skadovski rayon degen bar. Anan keyin Sürupinski rayon degen bar. O şehirde jana men okugan Ukrainadagy mektepden köp joldaşlarım var. 13 klasy bitken. Oşo balдар menen katalışım men. Anan oşonun biri Kravchenko Nikolay degen biz Ukrainçe Mykola'da koyuz. Oşol maga katalışıp kat berişi. Anan Kiyev'de işlep kalıp duradu. Anan bir jolu maga kat jiberdi. Слушай, sen Киев'te көресің, все-таки твоя бывшая родина была, я с удовольствием. Она нашла приглашение verip, ben 55 yılı Kiyev'e vardım. Kiyev'te tozu alıştı, oşo jana joldaşlarım, tuglar. Ana ben ofitsialına vardım, bir hafta Kırgız hökümetinin delegatsiyanın sastavına vardım. Ukrayna'da siz özüňizdi kengireli sezgendirsiz. Kengireli. Ukrayna'da bu tildi bilesiz. Pameti bunday күчтүү bolot eken. Bir 2-3 günden keyin tegi baldarga jolukkanday ben Ukrainçe söyley başladım. Я уже размовлял на украинской мове там. Потом Шевченко'nun ırların mektepte okuyucusu. Oşonun ırlarını aytıp verdim. Шевченко Dnipro degen ırı var. Стихотворением. Oşonu ayttım bir жыйналышта. Реве Тостовна Днепр широкий, сердитый вітер завыла. Додолу верби на високі, горами хвилю підіймали. Пару колчавши. Интересный малар. Anam bu kanday atkulu ana suraşı başladı. Ana ayttık şunday. Anda meter biz meni jakşymam babale kılışıp kaldı. Балаларыңызды эстеп, өткөн чакты эстеп. Ал кече Украинада жашап, окуп, дилинде жакшы түшүнүп турсуз. Дали жүрөгүңүздө Украина жөнүндө элес бардыр. Элес аябай көп бар. Чакырып чыккам баягы жылдары. Херсонго келип кеткен. Анда уже Херсон облусу болуп калган. Буга, во-первых, мүмкүнчүлүгү жок. Экономический мүмкүнчүлүгү жанагындай бир деме болсо, анда барса болacak. Киев var. А так прямой өзүм баргандан просто мүмкүнчүлүгү болбоду. Агай, ошол жылдарда көп эле кишилер репрессияга туш келген да. Сизден башка дагы ушу Украинада, чоңоюп Украинада жүргөн кишилер биздин кыргызстардын арасынан барбы?
Көппү. Көп. Айтып отурбайбы жанагы 2 вагонго салды деп. Анан барганда жарантып көбү кайтыш болуп кеткенден кийин алардын балдары жетим калды. Анан буларды эмне кылабыз деп маселе болду. Анан буларга детдом уюштуруш керек деп. Ошо балдар детдомдо болду. Мына ошо балдардан беерде азыр жашагандар да бар. Асанкан Жумакматов жанагы дирижер. Анан Кадыр мугалим болуп иштейт. Табалдиев Кадыр деген бар, мугалим болуп иштейт. Жана ушундай балдар бар, кыздар. Бирок көбү эркек балдардын көбү согушка кетип ошондой жок болду. Шаарда бир 5-6 ошо Украинага баргандар бар, жана айткандар. Алар менен кадимкидей бир туугандай катышып турабыз, балдарыбыз катышып турат. Өзүңөрчү Украинаны эстеп, украинча сүйлөп, тамаша кылышып бүтүнүп өтөбүз. Алардын да эсинде Украина аябай чоң элес калтырган болуш керек. Албетте. Баарыңар эстейсиңер. Бир туугандардын бар, ата-энесин бар ошол жакта, бир туугандар, улуулардын бар. Кайтышып болгон, анан жетим болуп, детдомдо өткөн. Жана айткан жолдоштор ошо детдомдо өткөн балдар. Анан бериге келгенден кийин мугалим болду, көбү тиги болду, кийин анан бири-бирибизди табышып көбү түштүктө да бар, көлдөн да бар, ысык көлдөн. Мына берде бир 5-6 үй бүлө жана мен айткандай азыр катышабыз үй бүлө. Алардын ата-энесинин сөөгү Украинада калыптыр да анда, Аталарынын детдомдо өткөн. Алар эми азырда ошо Украина менен байланышып тургандай бир жип бар экен да. Мына Асанкан Жумакматов бирби 2 жолу барып келди. Ошо Украинага барып, тиги атасынын сөөгүн койгон жерге барып. Атайы ошо украиндыктар өлгөндөргө жакшы мамиле кылат экендей, жазып коюп берди ушу мүрзөлөргө. Здесь похоронены киргизы, высланы из Киргизстана деп. Жазып да коюшту. Мындай белги кылып коюп берди, ошол жерден барып коюп, күл коюп, ошентип киришти балдар. Мен өзүм бара албай калдым. Жакшы агай. Эми Кудай буйрса, дагы өмүр берсе Кудай барып келерсиз. Дагы жаштыгыңызды эстеп, өткөн чагыңызды эстеп, дагы бир Украинага барып келишиңизге биз тилектешип. Бул нерсе унутулбайт. Унутулбайт. Урматтуу радио угармандар, бүгүн бизде конокто Жаңгарачев Камил Сатаркулович болду. Агай, бизге келип, биз менен ушул Украина эли жөнүндө ушинтип маектешип бергениңиз үчүн рахмат. Сизге ден соолук, үй бүлөңүзгө бакыт, дагы көп жашасыңызды каалайбыз. Сизге да рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүнкү коногубуз менен болгон маектин да аягына жеттик. Бүгүн бизде конокто Жаңгарачев Камил Сатаркулович болду. Өзүңөр күбө болгондой, тарых унутулбайт. Бизде эмки берүүбүздө Украина эли менен дагы бир турмушу тыгыз байланышта болгон Советтер Союзунун эл артисти, дирижер Асанкан Жумакматов менен маек болмокчу. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Биригиния радио берүүсүн угуп жатасыздар. Украина элинин саясий турмушунда январь айында болгон көптөгөн окуялардан биз бүгүн экөөнө гана токтойбуз. Бул окуялар экөө тең 22 январь менен байланышкан. Биринчиси 82 жыл мурда болгон окуя тарых көрсөткөндөй Украина мамлекетинин түзүлүшүнө баа жеткис таасир көрсөткөн. 1918 жылы 22 январда Украина эли республикасы түзүлгөн. Советтик мезгилде Украина элинин улуттук боштондук кыймылын жетектеген Борбордук Раданы контрреволюциялык буржуазиялык орган катары эсептешкен. Лениндин жана большевиктер партиясынын планына жаш Украин мамлекетинин жаралышы кирбегендиктен Украина революциясы канга чыланып жок болду. 1918-1919 жылдар арасында Киев ары-бери болуп колмо-кол өтүп турду. Украинанын эркиндиги үчүн күрөш бир гана борбордук жана түштүк бөлүгүндө эмес, батышта да болуп жатты. Ал жерде Батыш Украина эли республикасы түзүлгөн. 1919 жылы 22 январда Батыш Украина республикасы жана Киев борбордук радасы
биргелешип бүтүн бир Украина мамлекетин түзүүнү чечишти. Кийинки Украина революциясынын көптөгөн жеңилиштерине карабай, 22 январь украиндиктер үчүн улуттун бириккен күнүнүн символу болуп кала берди. 1990 ар жылы 22 январда тарыхтагы белгилүү болгон күндү эстеп, массалык саясий акциялар өтүп турат. Урматтуу радио угармандар, салтка айланган берүүбүздүн музыкалык бөлүгүн баштайбыз. Эртең 23 январда Украина элинин белгилүү композитору Микола Дмитриевич Леонтовичтин трагедиялуу өлүмүнө 80 жыл толот. Бул азаптуу өлүмдүн күнөөкөрү ким экенини белгисиз бойдон кала берди. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, көп жылдар мурда январь түнүндө композитордун айылдагы үйүнүн терезесин бирөө черткилейт. Сыртка чыккан Леонтовичти атып салышат. Микола Дмитриевич болгону 44 жыл жашады. Бирок аз убакыттын ичинде белгилүү болгон чыгармалары менен Украинаны дүйнөгө таанытты. Композитордун чыгармалары негизинен хордук негизде, элдик ырларды иштеп чыгууда ийгиликтерге жеткен. Эгерде автор бир гана элдик Шедрик аттуу ырын жазган болсо, так ошол ыр менен ал тарыхта калмак. Бул ырды Украинанын Григорий Веревка атындагы Улуттук академиялык элдик хорунун аткаруусунда угуңуздар. Элдик ырларды иштеп чыгууда Леонтович гениалдуулугу менен айырмаланган. Анын сырткы үндүү эффекттерге караганда ички мазмунуна көңүл бургандыгы өзгөчө таасирдүү. Автордун хордук фактурасы бүтүндөй полифониялык вариацияга бай. Григорий Веревка атындагы хордун аткаруусунда Дударык аттуу чыгарманы угуңуздар.
Берүүбүздүн аягында оригиналдуу чыгармаларынын бири «Вокализмди» угуңуздар. Бул чыгарма архивде композитордун дүйнөдөн кайткан мезгилинен 60 жылдан кийин табылган. Украинанын улуттук музыкалык академиясынын хорунун аткаруусунда дирижер Павло Муравский. Урматтуу радио угармандар, Биригиния радио берүүсүнүн кыргыз бөлүгүнө күбө болдуңуздар. Берүүнүн үстүнөн иштегендер редактор Ирина Иванова, режиссер Любовь Данильченко, үн оператору Тамара Юренкова, автор жана алып баруучу Клара Олжобаева, проекттин автору Владимир Нарозия. Биригиния радио берүүсүнүн кийинки жаңырышына чейин кош болуңуздар, урматтуу радио угармандар.